Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп атканыңыздар коомдук биринчи каналдын Ала Тоо Таңшейт музыкалык программасы. Көрсөтүүбүздү кызыктуу маек менен улантсак. Биздин студиябыздын кадырлуу коногу бар, коомдук ишмер Турарбек Рыскулбеков ага бизде конокто. Кушубак кутман кечиңиз менен кош келипсиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Нуркан аганын чыгармачылыгы жөнүндө кандай сөз, кандай мактоолорду айта аласыз? Эми Нурканбек жөнүндө айта берсек, узак кеп болот да. Муну бала кезден билем, себеп дегенде биз 64-жылы 4-курста окуп атканбыз Ташкент шаарында. Баарыбыз актер болобуз деп. Ошондо Нурканбек, Таттыбек, Жумалбек, Козукеевтер көп биртоп балдар барып калды. Нурканбекти биринчи көргөндө эле ушунчалык келбети келишкен, сулуу, татынакай, сахнаны эле адам деп биз баа бердик да. Анан эми жараткан ичи кенен экен. Биздин баягы институттун максаты жалаң гана актерлор дайындайт да, драматический болобу, кино болобу. Анан кийин бул жараткан Нурканбекке даябай туруп обончулук, аткарчылык талант берген экен да. Бул деген өзү ошол Нурканбекке берген бир алда таланынан бир белеги болуш керек деп эсептеймин да. Ошол эле окуп жүргөндө эле Жоро деген чоң фильм тартылып калды. Ошондо экинчи каарман Мусаны аткарып калды. Ал кезде эми киного тартылыш деген бирден чоң бир фильм, Жоро деген чоң фильм болду ошондо эле бул баланын чыгармачылыкка болгон, театрга болгон, киного болгон жолу ачык болду да. Ошон үчүн бул Нурканбек бул кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал, өнөр жагынан, обончулук жагынан, композитор жагынан, аткарчылык жагынан, кино жагынан, театр жагынан бул белгилүү бала да. Ушундай Нурканбек быйыл 75-ке чыгып аткан экен. Эми жыл деген татынакайды монторайган бала эле мына 75 жашка биз таяп калат экен. Эми мен кааларым чыгармачылык ийгилик каалайм. Анткени себеби бул улгайган кезде талант, өнөр өркүндөй баштайт. Мына азыр Нурканбектин таланты, өнөрү ички буркан шаркан түшүп турган убак азыр. Чогула калып ыргеси уюштурган жакшы көрөт эмеспи? Сиз ырчы болбосоңуз да Нуркан аганын ырларын ырдай калган убактыңыз болобу? Деги эле ырларын аткарасызбы? Нурканбектин ыры чынын айтыш керек, ырдабасам дагы өзүмдүн жүрөгүмдө, сезимимде, туюмумда ырдап турат. Мен ошого сыймыктанам. Чоң рахмат, эң кызыктуу жакшы маек болду. Анда сиз жакшы көргөн 6-күнү кечинде деген чыгарманы биздин Айгерим Бакибаева аткарып берсин. Сөзүн жазган Мар Алиев. Кабыл алыңыздар.